Biz болсо белгилүү the article тууралуу темабызды улантабыз. Жана биринчи кезекте негизги колдонуу учурларын тактап алсак болот. Китепке кайрылабыз. 70 бөлүм the article тууралуу биринчи колдонуу учурубуз. We use the when it is clear which thing or person we mean. Кайсы бир белгилүү нерсе же бир адам жөнүндө биз сөз кылып жатканда the article'ын колдонуп келебиз. Биринчи мисал What is the name of this street? Бул көчөнүн аты эмне? Жана бул кашан ичинде түшүндүрмө төмөнкүнү айтып жатат. Көчөнүн бир гана аты бар. Ошондуктан бир белгилүү ат тууралуу. Мисалы, бул көчө Советский. Токтоналиева же Байтик Батыра жана башка. Ар бир көчөгө бир ат тийишелүү. Ошондуктан биз белгилүү артикль колдонобуз. Экинчи мисал Who is the best player in your team? Сенин тобуңда эң мыкты мүчөсү ким? Жана кашан ичинде төмөнкүдөй түшүндүрмө. Ар бир топтун ичинде бир гана эң мыкты мүчөсү бар. Ошондуктан биз белгилүү артиклди колдонобуз. Андай эмесе өзүбүздүн жардамчы баракчабызга белгилеп алабыз. Биринчиси бул белгилүү нерсе жана балким бул жерде бир аз түшүнүксүз болушу мүмкүн. Ошондуктан мен бир жардамчы мисалды өзүмөн сунуштайын. Кыргыз тилинде бизде белгисиз жана белгилүү артиклдер жок. Ошондуктан төмөнкү сүйлөм бир аз түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Мисалы, алмаларды алып келчи. Бул учурда алмалар, кайсы алмалар жөнүндө сөз болуп жатары аныкпы же анык эмеспи? Муну биз бир гана контексттин ичинде билиши ыктымал. Мисалы, төмөнкүдөй контекст болушу мүмкүн. Алмаларды сарайга коюп койгон. Демек, эки сүйлөмдү айкаштырганда бизде белгилүү кандайдыр бир алма жөнүндө сөз болуп жатат. Ошондуктан белгилүү the article колдонобуз. Ал эми контекстте айырмаштасак, мисалы, сен базарга баратасыңбы деген суроонун уландысында алмаларды алып келчи деп суранып жатса, анда биз белгисиз some деген жардамчы сөзүн колдонобуз. Демек, сүйлөмдөрдү которсок, биз анда төмөнкүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Ошол эле алмаларды алып келчи деген сүйлөм биринчи кезекте Can you bring the apples? Анткени биз билебиз кайсы алма жөнүндө сөз болуп жатат. Ал эми экинчи учурда тиги дүкөндөн кандайдыр бир алмаларды алып келчи дегенде Can you bring some apples болот экен. Ошол учурда унутпагыла дейт, шаардын борбору деген же эң жакынкы банк деген биздин нерсеге же адамга сынын көрсөткөн сөз айкашты болуп кетет экен да. Демек, мисалды келтирсек, Do you live near the city center? Демек, бул учурда сен шаардын борборунун жанында жашайсыңбы? Демек, борбор тууралуу негизги ой. Ал эми шаар деген бул мындай аныктама же сын сыпатын көрсөтө турган сүйлөмдүн бөлүгү экен. Жана логика боюнча биз айтып кетпедикпи, ушул зататочторго коюлат депчи. Демек, бул учурда кайсы борбор негизинен белгилүү болуп атат, бул шаардын борбору. Ошондуктан түздөн-түз логикага таянсак, Do you live near city the center болмок. Бирок англис тилинде андай эмес экен. Сын сыпатын көрсөтө турган сөздөр ушул зататоч менен кошо айкашып бир өзүнчө нерсе же объектти түзөткөн, ошого белгилүү же белгисиз артикль коюлат. Ушул темага тиешелүү мисалды келтирсем, эң жакынкы дүкөн каякта мисалы. Where is the nearest shop? Дүкөнгө кандайдыр белгилүү эң жакын деген дүкөн тууралуу сөз болуп жатат. Жана бул учурда nearest деген эң жакынкы дүкөнгө аныктама сөз. Экөө айкашып бир нерсени же бир объектти түзүп, белгилүү артикль кош колдонот экен. Биринчи эреженин экинчи бөлүгү белгилүү нерсе адам сыпатын белгисин көрсөткөн сөздүн алдында коюлат. Эмки мисалыбыз болсо, китепке көңүл бурсак, We live in the same street. The same демек бир. Мисалы, биз бир көчөдө жашайбыз. Менимче бул биринчи эрежеге деле баш ийгенди болуп турат. Кайсы көчөдө? Бир көчөдө. Бир белгилүү. Муну өзгөчө эрежеге бөлүп эле. Бул биринчи эреженин 3-чү бөлүгү деп коеюн. Белгилүү бир нерсе. Бир жана кош чекит тосуп коеюн. Кашанын ичине бир көчөдө, бир казанда
Bir үйдө жана башка. We live in the same street. Эмки эрежебиз болсо, англис тилинде төмөнкү сөздөр, мисалы күн, ай, дүйнө, асман, деңиз, айыл, полиция, өрт өчүрүү бригадасы же армия болобу в артикль менен кошо кетет экен. Ошол эле учурда нерсенин жактарын көрсөтүп жатканда биз в артикль кошобуз. Мисалы the top үстү жагы, асты жагы, оң жагы, сол жагы, ортосунда. Төмөнкү эрежелерибизди дептерибизге жазып алабыз. Демек биринчиси дүйнөдө белгилүү жаратылыш кубулуштарын же белгилүү нерселер тууралуу белгилүү артикль колдонобуз. Жалпысынан мисалы the sun күн, the moon ай, the sea дениз жана башкалар. Мени төмөнкүдө сурасаңар болот. Сөзсүз күн бир күн бар болуш керек. Планеталардык күн системасынын ичинде бир күн бар. Ошондой эле ай билгенибиз боюнча бир ай бар. Бирок деңиз алардын саны бирден көп болсо да төмөнкүдөй түшүндүрмөкчүмүн. Ал эки адам сүйлөшүп жатканда, алар белгилүү жерде деңиз жөнүндө сүйлөп жатса, аларды курчап турган белгилүү деңиз бар. Өзүңөр кандай ойлойсуңар? Өзүңөрдүн мындай ой пикирлериңерди комментарийибиз менен бөлүшүп койсоңор, баарыбызга пайдалуу жана кызыктуу болот деп ойлойм. Биз болсо улантабыз. Полиция, өрт өчүрүү бригадасы, армия тууралуу сөз кылып жатканда, кандайдыр бир шаарга же өлкөгө тиешелүү туурабы? Ошондуктан англис тилинде белгилүү артикль менен колдонот экен. Дептерибизге белгилеп алабыз. Менимче бул жерде белгилүү шаардык же мекеме структурасына тиешелүү сөздөрдү белгилүү артикль менен белгилеп кетет экенбиз. Мисалы, медикалык тез жардам, мэрия, жогорку сот. Музыкалдык инструменттер эмнегедир белгилүү артикль менен колдонот экен. Демек, муну эске тутуп, эсте алат экенбиз. Музыкалдык инструменттер ушул белгилүү the артикль менен колдонот экен. Мисалы, the piano, кыргыздын комуз деп айта алабыз болуш керек. Жана башка музыкалдык инструменттер, мисалы, cello. Ошол эле өзгөчөлүктөрдүн катарын толтурган радио белгилүү артикль менен колдонот жана интернет массалык маалымат каражаттарын. Ошол эле кезекте телевидение эмнегедир белгилүү артикль менен колдонбойт экен. Эмне үчүн? Кимиңер интернеттен каралап көрсөңөр, абдан ыраазы болот элем жана комментарийге жазып койгонуңорду суранат. Бирок ошол эле сөз сыналгыга тиешелүү колдонгондо the артикль менен колдонот экен. Ошондой эле жалпы эрежелердин катарынан айырмаланып, бизде эртеңки тамак, түшкү тамак, кечки тамак белгилүү артикль менен колдонбойт экен. Жөндөн жөн breakfast, lunch, dinner. Бул сабактын соңуна чыктык. Тиешелүү күнүгү жана жардамчы окуу жабдыктарын биздин сайтыбыздан табасыңар болот. Ак билим чекит KG. Эмки сабакка чейин саламатта туруңар.